Өлкө аймагында коопсуз шаар долбоору менен бузуулар боюнча кодекс иштей баштагандан бери айыптардын баасы тууралуу коомчулукта ар кандай ойлор айтылып келүүдө. Штрафты бир аз азайтпаса болбойт. Бул өтө эле кыйын болуп атат азыр элге. Бул штраф маяна менен экөө бир тең келбейт да, эч кандай болбойт. Скоростной режимде бузбай калышты. Ал жагы туура. Самый главный светофорлор биздин көчөлөр тар да. Ошолордо туура эмес болот да, ошо жакка карап чыкса, менен азайтып койсо жакшы болот эле. В течение года я ни разу не нарушал и не сталкивался, честно, оплатой и не интересовался, сколько стоит штраф. Ушул жагдайды эске алуу менен Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан бузуулар кодексинин кээ бир беренелерине кошумча жана өзгөртүү киргизүү боюнча долбоор өкмөткө сунушталган. Ал жогорку кеңештин 2-окуусунда каралганы турат. Одон түрдө бускандар же болбосо аварийный обстановка создавать этет турганда дегендер, анан мас болуучу айдагандарга аларга штрафты ылдыйлатууга мүмкүн эмес. Ал штрафты андан даже көбүрөөк кылып чоңойтса болот. Бардык жагын карап чыгып, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан ошол бузуулар кодексинин кээ бир беренелерине ошо өзгөртүү киргизүү боюнча, башкача айтканда айыптардын мурунку 2 категориядагы 3000 сом айыптарды 1 категориядагы 1000 сом айыпка түшүрүү боюнча сунушун өкмөткө берилген. Эгер долбоор жактырылса, жол кыймыл эрежелеринин айрым бузууларынын айыбы 3000 сомдон 1000 сомго чейин азайтылат. Алар төмөнкүлөр. Жол белгилеринин талаптарын аткарбоо, жолдун жүрүүчү бөлүгүндөгү чийиндердин талаптарын аткарбоо, токтоо же токтоп туруу эрежелерин бузуу, коопсуз дистанцияны, интервалды сактабоо же болбосо жолдун жүрүүчү бөлүгүндө транспорт каражаттарын жайгаштыруу бузуу же автомагистралда жүрүү эрежелерин бузуу. Жол белгилери же жолдун жүрүүчү бөлүгүнүн чийиндери менен белгиленген стоп линиянын алдында токтоо жөнүндө жол кыймылынын эрежелерин талаптарын, светофордун тыюу салуучу сигналы же болбосо жөнгө салуучунун тыюу салуучу жаң соосу болгондо аткарбоо. Каршы кыймылдын тилкесине чыкпай туруп кууп өтүү же маневр жасоо эрежелерин бузуу. Тышкы жарык берүүчү приборлорду же болбосо эскертүүчү сигналдарды пайдалануу. Мыйзам долбоорунун кабыл алынышы менен акылдуу шаар долбоорунун коопсуз шаар компонентин ишке ашырууда жана жол кыймылы чөйрөсүндөгү Кыргызстандын мыйзамдарын так аткарганга жана коомдук коопсуздукту сактоого чоң өбөлгө болот. Кыял Шаршеева, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.